Быйылкы жаңы окуу жылынан тарта Ош мамлекеттик университетинде мехатроника жана робототехника адистиги окутулуп баштайт. 22 августта окуу жайдын ректору Кытайдын Цзямусу кесиптик институту жана Цзянцу Хайбо Robotics компаниясынын вице-президенти окуу планын талкуулашты. Ага ылайык Кытай тарап Ош мунун окутуучулары менен биргеликте студенттерге 2 баскычта билим берет. Алгач роботторду туура колдонууну окутушса, кийин анын тетиктерин чогултууну үйрөтүшөт. Кытайдын Цзямусу университети менен биргеликте ушул робототехника жаатында адистерди даярдоо. Жолугушууда Кытай тарап сапаттуу билим берүү үчүн түзүлгөн долбоорлорду сунуштады. Алдыда Ошмуга дагы турмуш тиричиликке керектүү тетиктер жана ширетүүчү роботтор алынып келинери айтылды. Цзямусу институту окуу жайдын искусство, медай иши жана мектепке чейинки билим берүү адистиктери менен кызматташууга кызыктар экенин белгиледи. Ал үчүн Ошмуда түзүлгөн шарттар каралып чыгат жана кийинки жылдын окуу планы түзүлөт. Biz жалпысынан ошо 2025 жылга чейин көп иштерди аткарабыз болуп турабыз. Негизги алардын биринчиси биз мугалимдерди жөнөтөрдөн мурда бул жакка албетте бул жактагы жагдайды жакшы түшүнүп, анализдеп, жана ошол эле окуу программаларын аныктоодо биз биринчиден бул жактагы биздин дагы башка роботодателдер менен чогуу биргеликте кандай багытта окуучулар тарбиялайбыз ошол аныкталат. Жана мен ошондой эле ойлойм. Бул иштин аябай мындай практикалык жагы дагы аябай көп. Ал үчүн биз чогуу биргеликте эки тараптагы бир нече талкууларды алып барабыз. Учурда Кытайдан бир окутуучу келди. Жакынкы күндөрү калгандары да келери күтүлүүдө. 2-3 күн болуп калды, келип уже даярдап, мынау техникаларды программалык жактан камсыздап, ушул ишин жүргүзүп жатат. Алар бизге жакын арада мугалимдерди жөнөтүшөт, биздин мугалимдер менен кошо биргеликте ушул мехатроника жана робототехника адистигин даярдайбыз. Буга чейин Ош мамлекеттик университетинин 85 жылдык мааракесине карата номер 12 кесиптик лицейинин аймагына бөлүнгөн аянтка келечек жаштар хабы ачылган. Кытайлык Цзянцу Хайбо Robotics компаниясы $5000 робототехникаларын жана ачылыш аземги министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров жана компаниянын өкүлдөрү катышкан. Мерим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ош жаңылыктары.